Assalamu alaikum, hurmatli musulmon do'stlar. Bu ashar yo'li bilan qurilib жатқан medresemizde bundan bu жаққа qılına turgan işler. Bu gireverişimizni tambur qılıp 1 metr alып қашып тұрып, şu жерін стеклянный qılıp жабышыбыз керек. Қолына кафель басып, чоплы пол қылып қойыш керек. Bir электрический болып қала тұрған болады. Кіргенден кейін бұл жаққа дағы ошол азыр полдың özü 580 kvadratта bir 200 kvadratқа ылайык трубасы менен утеплителин алып келип койгонбуз. 10 тонна жазгы цементибиз бар бизде. Бул жер ошо биринчи теплый пол болот асты. Анан плитка басылып, биринчи бара плитка басылып келет. Бул жерде бул кире бериш болуп калат ошондо. Элдер бул жерден кирип, бул жака бут кийимин чечип, анан бул жака уже bут кийим чечип киришет да. Бул жак пол болот дагы, бул жак эми дамлаган кабинет болуп калат, бул жак пол болуп туруп, бул жерге дагы түгүнөн палас эле салынып калат, Куда кааласа. Анан чекесине тоже плитка басып коет. Бул жагыбыз болсо дайым окуй турган жер болот. Класста окуй турган класс болот. Бул жерибизге бул жерде эле толук чоплы пол болот. Чоплы пол болгондон кийин бул жерге палас салынат. Андан бул чекесине бул жерге плитка басайын десек, сел муздак болуп калат экен балдарга. Ошого бул жерди утеплять этип туруп, МДФ менен обшивка кылып коебуз, 1,20 кылып. Ошо менен бул классыбыздагы 4 Куда кааласа. Светильниктер даяр. Дуалын бириште шкурка кылып туруп, финишный неме татабыз, шпаклевка. Усталар болсо келип, бош күндөрү жардам кылып кетсеңиздер болот. 5-6 квадраттан болсо да тартып, пока полду бүткүчө дуалын бүтүрүп алсак, шкуркалап туруп эле краскалап коебуз бул. Эртеле бүтөт. Мына өзүңүздөргө көрүп тургандай, ушу 200 квадратка ылайык мындай пеноплекс утеплителерди алып келдик. Бул пеноплекс төшөп туруп, сетка мактага келген. Сетка мактага бул жакта турат бизде. 15-15. Ошону салып, андан кийин неме келген бизде? Труба. Теплый полдун трубасы, металлопласттан. Ушуну тартабыз. Ошо чогулган акчадан азырынча акча жеткен ушул болду да. Бул биздики азыр бир 580 квадратта, 200 квадратына гана ала алдык акчасыначы. Бул жагы деле ошо киребериш болот. Бул жагы деле ошол полуна теплый пол болуп туруп кафель басылат. Бул жерде бул жагы деле ошо чекеберли неме болот. Плитка басылат. Оптимальный вариант ошо плитка келе баскан. Бул жагы бул сахна. Бул жагы тоже теплый пол кылабыз дагы. Бу жерге палас эле салынып калат. Бу жерде басышат да. Но лестницалар бар бул жерде. Өзүңүздөр билсеңиздер керек. Бул жер мурун ушер тазалаганбыз, бер али бул жактан сел кирип, ичи толуп, биз полный алган болчук да бул жерде. 2 жума тазалаганбыз ушерди алыш үчүн. Ошонун үстү пол болуп калганчыгач, Кудайым буйруса, бул жерде могу залдагы полный теплый пол болот да. Şu çöplü pol болгондо bunu da кошо тегиздеп куюп кетебиз иншалла. Анан азыр кылып аткан иш мына чекеси. Бул жак фундамент тылдый болгон үчүн onu жакта тартып коебуз, onu фундамент. Бул кабинет пеноплекс менен. Азыр бул бир слою, экинчи слой менен тикасынан утеплять этилип, бир корп болуп токулуп менен профиль менен. Анан өзүмө менен обшивать этип, бул жерди дагы ошо балдар сүйөнүп отурганда зак теппей турган кылабыз. Анан bundan үстүнө Кудайым буйруса бир 3 катар, 4 катар балким китеп кое турган полка кылып коебуз айланасына. Ошол бул жерде эле дуалы даяр, ушу шкурка кылып туруп эле краскалап коюшубуз керек. Кудайым буйруса ошол гана иштер калды да. Кийинде кандай мүмкүнчүлүк болсо, салымыңыздарды кошуп кетсеңиздер, аракет кылып атабыз. Мына быйыл кышы менен ошо иштерин бүтүрүп, жазга эки чекесине бир столовый менен дараткананы салып, майга Куда кааласа ушул жерде ушу өзүбүздүн балдарыбыз балким башка жактан келет, ушул жерде лагерь уюштурган аракет кылып атабыз иншалла. Чоң колдоп коесуздар.